Assalamu alaikum dostlar. Bismillah деп бүгін екінші сабақты баштадық. Бұрынғы сабақта біз араб алфавитінің бұл 4 тамғасын өткенбіз. Алиф, бә, тә, фә. Ишенем мен сіздерден бұл 4 тамғаны жаттағаныңыздарға. Бүгін болса жим, ха, хо 3 тамғаны өтөбүз. Себеби араб тилинде 2-ден 3-төн окшош тамгалар бар. Бул жакта окшош эмес деле бар, бирок окшош тамгаларды окшоштуруп жаттоого жеңил болот. Мисалы бә, тә, сәдә бир гана чекиттери менен айырмаланат. Негизи тамгалардын жазылышы окшош болот. Жим, ха, ходо дагы тамгалардын жазылышы окшош. Жимде чекит ичинде, хада чекит жок, ходо чекит үстүндө. Жана биз мурунку сабакта фатха, кесра, дамма, сүкүндө өткөнбүз. Фатха аны берет, кесра ини берет, дамма уну берет, сүкүн тамганын өзүн берет. Алиф башында, ортосунда, аягында жана негизи кандай жазылышы. Бә, тә, фә. Бүгүнкү сабакта жим. Жим тамгасы биринчи кыргызча ч тамгасына окшоп кетет. Башынан баштап жазабыз. Башында мындай жазылат. Жана чекит ичинде болгон үчүн ылдыйга бир чекит коюлат. Бул жерде жа, фатха менен келгенде жа деп окулат. Кесра менен келгенде жи, дамма менен келгенде жу деп окулат. Негизи жим ушундай жазылат. Жа, жи, жу. Жа, жи, жу. Айталасаңыздар болот менин аркаман. Кийинки ха тамгасы. Ха жим сыяктуу эле жазылышы, чекити жок бирок. Ха дегенде аба ушул тамагыбыздан мындай тамагыбыздан чыгып атканы сезилет. Ха деп тамактан биз мындай бычырашып ха деп сүйлөйбүз го. Ха да ха деп. Ушуну чыгарууга көп машыгыңыздар. Ха тамгасыны. Бизде обычный эле ха эмес, бул тамактан чыгат да ха деп. Башында фатха менен ха, ортосунда жазылганда кесра менен хи, аягында ху. Бул фатха, кесра, даммалар ар кандай келиши мүмкүн. Башында дамма менен же кесра менен же сүкүн менен келиши мүмкүн. Бул жөн гана мисалы. Кийин уже тамгалар жаттап бүткөнүңүздөрдөн кийин окуп баштаганда баары түшүнүктүү болот. Ха, хи, ху. Ха тамгасы. Ха деп көп машыгыңыздар. Кийинки хо тамгасы. Ходо чекит үстүнө келет. Хо башында жазылышы, ортосунда хи, бул хи. Бул жон тамга болгон үчүн кесра келгенде хи эмес, хи мындай жоонураак хи деп ыга жакын, ийге эмес ыга жакын айтылат. Жана фатха менен келгенде биз дайыма деп айтканда араб тилинде тамгасы жок. Бизде түштүк тараптагы сыяктуу бар. Ходо болсом хо тамга жон болгон үчүн ха эмес хо деп айтабыз. Себеби ха деген тамга уже бар. Ошон үчүн бул хо тамгасы жон болгондуктан тамакты кырып айтабыз. Хо кесра менен келгенде хи, ыга жакынатабыз. Жана дамма менен келгенде ху, тамак кырылып айтылат. Хо, хи, ху. Жана хо өзү ушундай жазылат. Баары түшүнүктүү деп ойлоймун. Жана бул тамгаларды ар бирини бир бетке жазып жатканда, бир бетке бир тамганы толтуруп жазыңыздар. Жазып жатканда ар бирин айтып, жимди жа, жи, жу деп жазсаңыздар болот. Жим деп жазсаңыздар болот. Ха, хи, ху, ха деп жазсаңыздар болот. Хо, хи, ху деп жазсаңыздар болот. Жана кийинки сабакта дал, зал, ро, за ушул 4 тамганы окуйбуз, үйрөнөбүз. Саламатта калыңыздар. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.